Бишкек шаар биринчи райондук соту курамында тергөөчү Турдукулов, сот отурумга катчысы Чамашева, Бишкек шаар биринчи району прокурору Улук жардамчысы Тилекеева, тергөө тобунун тергөөчүсү Келдибеков, жактоочу Турдалиев жана айыпталуучу Молдахматов катышуусунда жабык соттук отурумда тергөө тобунун жетекчиси Кыргыз Республикасы Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын тергөөчүсү Жапековдун Кыргыз Республикасы кылмыш жаза кодексинин 36-беренеси аркылуу 278 биринчи бөлүгү боюнча айыпталган Молдахматов Жеңишбек Омургазиевичке карата колдонулган камап калуу түрүндөгү бөгөткө чарасынын мөөнөтүн узартуу жөнүндөгү өтүнүчү карап чыгып, тергөө судьясы Кыргыз Республикасы жаза процессуалдык кодексинин 32, 115, 264, 266-беренелерин жетекчилик алып токтолгон. Тергөө тобунун жетекчиси Кыргыз Республикасы Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын ага тергөөчүсү Жапековдун айыпкер Молдахматов Жеңишбек Омургазиевичке карата камап калуу түрүндөгү бөгөткө чарасын колдонуу мөөнөтүн узартуу жөнүндөгү өтүнүчү канааттандырылсын. Кыргыз Республикасы кылмыш жаза кодексинин 36-беренеси 278 биринчи бөлүгү боюнча айыпталган Молдахматов Жеңишбек Омургазиевичке карата колдонулган камап калуу түрүндөгү бөгөткө чарасынын мөөнөтү 8-айга, такталган 2023-жылдын 20-июнуна чейин узартылсын жана Кыргыз Республикасы Юстиция министрлигине караштуу жаза аткаруу кызматынын 21 мекемесинде калтырылсын. Токтом жарыяланган күнүнөн тартып 5 күн ичинде Бишкек шаар соты тарабынан апелляциялык тартипке даттанышы мүмкүн. Тергөө судьясы Турдукулов кол коюлду. Айыпталуучу тарабы ушундай чечим кабыл алды. Жактоочу эртеңден баштап апелляциялык даттааны Мен эмне үчүн турбайсыз деп айтып сурабайсызбы? сотто отуруп жабык шашабыңыздар. Сот, урматтуу журналисттер, сот өкүм чыгарып атканда айыпталуучу бардыгы ордунан туруп болуш керек. Бул атайы кабыл алынган тартип. Мен сот өкүмүн окуп атканда отурдум. Эмнеге? Анткени биздеги Кыргызстандагы соттордун адилетсиздиги туу чокусуна жетти. Мен мынтип айтам. Кемпирова ишин 13 жашар жакында эле зордукталып тагдырына балта чалган 13 жашар кыздын абийирин президенттин абийирине төмөн коюшту. Мына соттор, прокурорлор, тергөөчүлөр Кыргызстандагы сөз эркиндигин, соттуу адилеттүүлүктү ушу деңгээлге алып келишти. Рахмат сизге.